Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Каяктан бул балык, эжеке? Ар кандай оорулар болушу мүмкүн буякта. Балыктар эшикте туруп бузулат көчөдө. Бузулуп кеткен балыктар. Муну эч качан эч ким жууп коеюн деген ою жок. Буякта даяр лаваш го дейм бул, акчалуу эмес бул дүйнөдө, ден соолук да керек, өмүр да керек да, ушундай нерселерден абайлап, атети газ баллон жарылып кетиши мүмкүн. Бул эмнеге? Бул жер раздевалка, анан жана сразу тамак ичүүчү жай экен, артын тартсаң, анан кийин мындайынан эле чыксаң эле сразу все. Мындай турат. Саламатсыздарбы? Сахар бериши, Эрлан Кокулов атын кандайсыңар? Лаваш? Туғандар, қолды жуып қойса ол? Иә. Жама, бияқ тартпайлы ғой, неметпейлі ғой. Сіз чоңыз намаз оқысыз сөйті? Иә. Тартпайлы ғой, жама? Тартпайлы қоңыз. Тартпайлы. Амне, адалды таманы? Адал әлі, жаңы келді. Жаңы келсеңіз айтпайсыз ба, адал болып, таза болуш керек тамақ депсіз. Қанша бұл жер адал болды? Адал әлі просто әме жақты. Аралашып қалып тұрсың апа? Ташетмен слышал? Адал әлі просто әме гигиена жақты. Иә. Адал әлі просто біраз таза емес та? Жоқ, таза емес болса адал емес таңда. Қайтып таза емес болса адал болады. Әмес жоғында. Ошошундай орношуп атканда, бир жерге иштеп атканда караш керек да. Мул газовый баллон эмне турат буякта? Жарылса эмне болот бул? Аралашып калып турсуңарбы вообще? Ачмун. Күнүнө бир жолу уборка кылып турса, ушундай нерселер болбойт да, бир эле жолу. Көп кереги жок. Готовый камыр жерде жатат. Сен басып жүрөсүң анын жанында. Бул жерде на всякий случай кайчы. Бул жерден туура эмес болуп калган лавашты кесет окшойт. Көргөнсүң жома? Мына мондай чачтар кантип түшөт силердин немеңерге, гамбургер, шаурмаңарга ушинтип пакетке чапталып калат. Же болбосо бир жерден ушул жерден түшүп калат. Мондай чымындар дагы бир нерселерин кылып кетет ал лавашка. Бул жерде турат. Достор, туугандар, бир жерде иштегенде мындай техника безопасности деген бар. Көрдүңөр, канча деген жаш балдар күйүп кетти, канча деген жаш балдар жана газовый баллондор жарылып андай мындай болду. Мындай нерселерди токтотуп кетиш мүмкүн. Өзүңөр мындай ойношуп атканда бир жерге иштегенге акча эмес бул дүйнөдө, ден соолук да керек, өмүр да керек да. Ушундай нерселерден абайлап, газовый баллондордон абайлап, мындай өзүңөр бир аз сак коюп, элдерге айтып коюп иштеткен кишилерге айтып да тети газды чыгарып койгула деп туурабы? Биякта эмне бар? Душ койдум. Душ? Сразу эле душ бул бияңа. Каяктарга жасайсыңар лавашты? Айтпайсыңар да? Бул жерде сразу эле ремонт кылып саласыңарбы? Ремонт кылдым, мен айтам. Бүгүн келдим. Каяктан келдиң? Каламит. Өзүң аттадың? Талас. Талас. Тети кипятильник ток тартып кетиши мүмкүн. Тети газ баллон жарылып кетиши мүмкүн. Кээ кипятильник чемеде турбай, шаканын ичинде. Монун ичинде эмне болот? Буякта даяр лаваш го дейм бул, Даяр лаваштар. Аккуратно мындай жабып коюшуптур. Ушундай муздаткан технологиясы ушул го дейм. Ысык экен, муздатып болот окшойт. Жок, айттым муну уже, камырыңар жерде жатат деп. Бул эмне али? Колбу? Жаратты да. Тесто эмес го дейм бул. Мындай да, достор, мен бизнеске каршы эмесмин.
ушундай чакан бизнестер иштеш керек. Бирок могу кирпичти жабып мындай карачы мону тарткачы жама карачы тегерек. Ушуларды сырдап актап могу столдордун кээ бирлери жасынакай экен, кээ бирлери көрүп турасыңар өздөрү. Мына могу столду алсак мисалы биякта чай чпачы да жүрөт, неме ушул жерден жана лавашты мен түшүнгөнүм боюнча бияктан муздаган лавашты алып форма кылып туруп андан кийин упаковка кылат экен да. Мындай чака-пакаларды эмнеге колдонот болду экен бул суроо? Шыпыргы бар экен, бирок шыпырышпайт окшойт. Негизинен тамак жашаган жерде шыпыргы болбош керек. Ушундай лаваш. Бул жерде сразу кухня. Кухня бияк? Бияк сразу переодевалка, кухня экен да? Короче, все подряд, да? Хозяйка бар эле, ошо менен иштешим. Хозяйкаңар жана чыгып кетип калганбы? Байлабын. Кетип калды. Калды. Ошону да. Иә, ошо кетип калды. Кетип калды. Канча лаваш чыгарасыңар күнүнө? Мына 2000ге жакын чыгарабыз го. 2000ге жакын? А канча турат? Эмне? Жумушпу? Ар бир лавашка төлөп берет бизге. Да? А эмне условияларды айтпайсыңар? Айтабыз биз. Анан эмне кубанычтабы? Өздөрүнүн? Биз дайым айтабыз, ушундай. Бул эмнеге? Бул жер раздевалка, анан жана сразу тамак ичүүчү жай экен, артын тарсаң жана. Бул жерде ушу уякта иштегендер тамагын ичип. Муну чымындар вообще жаккан жокму? Бүт эле жердин баары чымын экен бул жер. Чымындар билесиңер, абдан көп ооруларды алып жүрөт өзү менен. Бу жакта тесто эмес турат. Иштебеген тесто эмес окшойт деп ойлойм, бирок ошондо деле бери жагы, ылдый жагы негедир таза, өйдө жагы кир болуп атат да, как-то странно да. Иштебейт эле окшойт. Иштебеген тесто эмес болсо да. Мына ушундай экен бул жакча. Бул жеринде тапишкелер чечилген, эметилген, сразу анан кийин мындайынан эле чыксаң эле сразу чыгат. Мында турат. Тоголок кылып берет экен. Эмне жерде турат тоголокторуңар? Иә. Өзү мындай жакшынакай жерде турат экен. Мисалы десем мындай. Мен бизнесмен болсом, баары эле сурай берет, кандай болот, андай мындай. Мындай жана Куликовскийде көргөндөй силер мындай пленкалар болот. Ошо пленка менен мына могул жерди жабып, мондай стройкадан алып келген столдорду алып, бул жерде тыкандык эле жетпейт да, чынымды айтайын, туугандар. Тыкандык эле жетпейт да. Мындай тыкан болуп эле монтип жерге коюп койбой, элдерди ойлоп, биз муну бирөөгө сатабыз. Муну бирөө акчасына сатып алат деп, ал жерде диролдун немеси оберткасы жатат дегенеки. Рахмат ушу да бияктан тамек тартып коюшпайт экен, анысына рахмат. Ошо, мына ун жерде турат. Мына лаваштар жерде турат. Мына готовый лаваштар азыр немеге де турган. Упаковка. Странно да, упаковканы столдун үстүндө кылышат экен да, лавашты негеде жерге коюп коюшат экен. Ала. Мына могу идиш аяктар достор. Бир болуп турбайбы, көрдүңөрбү? Бул идиш аяктар эмне билесиңерби? Бул идиш аяктар мына мындай кылышчу. Лаваш пишип атканда лавашка суу чачып туруш керек. Ошо мындай. Суусун, карачы суусун. Бизде эмне Кыргызстанда таза суу жокпу эмне? Ушундай печкалардан жасалат, достор. Бул самодельный печкалар, эки жагынан тең бышат. Мындай киргизесиң, бышат, кайра алып чыгасың. Муну эч качан эч ким жууп коеюн деген ою жок. Жуубайт бул эч качан. Ошол жана лаваштан таматкан нерселериңер силер ушундай болот да. Бияка мына могу тестоны бул жерге коет. Тамырды койгондон кийин мынтип жабып атканда бул жерден үстүнөн бир нерселер түшүп, же потолоктон бир нерсе түшүп кете турган болсо, бияктагы элдерге баары бир мынтип салып туруп кайра чыгара берет. Мына могу лавашта деле жүрбөйбү бир нерсе. Бир точка жүрөт, бир. Анткени бул жер аралашып калган да. Мына китайцтер бизге мондай кылып жакшынакай кылып бүт жасап беришет. Иши кылып жакшы иштесе экен деп, таза кылып жакшынакай кылып. Бирок бир да жерде бирөө дагы жакшынакай кылып
Жумушум бүткөндөн кийин уборка кылып коюп койет да. Ассаламу алейкум. Не сахар бересиз? Мен атым Нурлан Кокулов. Кандайсың аты? Не сахар. Журналистпиз. Бул кака балык сатып атасың? Ну, гирсуну тартчы. Каяктан бул балык, эжеке? Iya. Мына ушул жерден ысырылат экен. Май канча жылдан бери алмашылган белгисиз. Балыктар эшикте туруп бузулуп атат көчөдө. Buzulup ketken balıklar magazinlikte. Marazinlik işte olsa da cidden olur. Bu yerde заготовка var ya, balık tuşa salıp kuruyor. Özlerde tamak жасап сеңиздер ушундай өчөт. Нан-пан жасылчаларды коюп коюптур. Эми бул жердин балыгы кайсы жерлерге кетет? Ошол суроо да. Кайсы ушул Ош базарынын тегерегинде эле сатылабы же? Анткени бул бышылгандан кийин белгисиз да жашнакай эле балык болуп калат. Магазиндеги. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке? Сиз? Ким болот? Хозяин болом. Ушундай условияда тамак жасап болобу беке? Чымындар учуп жүрөт, эми чымыналарды макул алам, караш, жерин. Я. Сатканга да туруп. Şimdi hatırlıyorum, kırgızı bitpayım, kırgızı düşürgenden kırgızet, özgürlüğü kalanlık. Kандай? Kalanlık'a kırgızet. Холодильниктеги немеге балыктардын аты эски экен байке? Эски экен мына көрүнүп турбайбы? Жит чыгып кеткен, холодильникти ача албайсың. Бул морозильник. Ошондо да жит болот ичинде. Холодильник эмес бул даже. Каяктан келет бул балыктар? Алып келет. Мен өтүп кеткен балыктарды да. Жок, бир жумада бир 100 килограмм кетет. Бир жумада бир 100 килограмм кетет. 100 килограмм балдар өздөрү сатат. Астет, чымындарын учуп жүргөн карасызбы ушунда? Эми жайдын күнү да чын. Жок, жайдын күнү болгон мен бул мындай жасап саткан тамагыңарда турабы? Алып кирип жатат да. Ар кандай оорулар болушу мүмкүн биякта. Ай, оору жок, свежий балыктар. Ne yaparsın? Ne böyle sonunda? Ne yaparsın dostlar diye belki? Oyun tıklayıp bu. Cüp de Allah telefon sorduğu. Мындай да байке, тамакты мындай даже семьяңызга мынтип жасап бербеңиз да үйдөчү, сатканга эмес. Мындай да силер үчүн мындай кичинекей балдар мындай оорулуп чоңоюп атат да. Именно силер үчүнчү. Жок, именно сиз үчүн байке. Именно сиз үчүн мындай нормально көргөн үчүн, ушундай болот деген үчүн ушундай балдар оорулуп чоңоюп атат да. Кудай сактасын. Жок, мен сизге түшүндүрүп берем анда мындай неме. Эмнеге андай болуп атканын. Анткени тет жерде чымындар учуп жүрөт. Ал чымын бир чымын жайдын күнү любой жерде жүрөт. Любой жерде жүрөт, бирок тамак жасаган жерде жүрбөшү керек да. Мен кухнямда жок мисалы. Мен өзүм тамак жасап жеп кухнямда жок да мисалы. Өзүмдүн үйүмдө. Эмне тартышпай болот. Токтотосузбу же ушинтип улантып бересизби? Ушинтип улантып бересизби же токтотосузбу?
Жок, убакыт көргөзбөйт, муну токтотуш керек да. Же токтотпосоз анда гос органдарга бара алам да. Токтотуп жакшынакай кылгыла да жумушту. Iya. Жок, сиз үчүн эле жумушту кыла бериңиз. Жакшынакай кылып арендага бир жерди алыңыз, ошол жерге жасай бериңиз. Таза жерден да бирок. А тетиңип сасып кеткен балыктарды эмне санан, мындай жакшынакай эле балыктарды. Макул эми. Мен сизге айтайын, бул менин оюм кандай байке? Менин оюм мындай да, сиз жанагы базарда өтпөй калган, мөөнөтү өтүп кеткен балыктарды ушул жерден куруп сатасыз да, мисалы. Жок, свежий. А эмне тетиңиздин баары санап? Өзүңүз деле ачып көрсөңүз? Жок, ал прям мен балыктын жытын билем байке. Балыктын жытын айтпай элем, мен башка жытты айтып атам. Telefonga kim çıkarttı?